Салам, менин жаш досум, бүгүн биз чал жана келин деген жомокту окуйбуз. Илгери бир чал болуптур. Анын Самат деген баласы бар экен. Чалдын кылар жумушу базарга 9 серке айдап барат экен. Анысын сатпайт экен, же сойбойт экен. 9 серкенин пулуна 9 нар түйөнүн жүгүн артып келет экен. Бир жолу ошол чал баласына айтат: балам, мен картайдым, төрүмдөн көрүм жакын. Сага айтарым, 9 серкени базарга айдай бар, сатпа да сойбо. Бирок 9 серкенин акчасына 9 нар түйөнүн жүгүн алып кел, дейт. Баласы серкелерди базарга айдап келет. Сатайын дейт атасы, сатпа деген, союн дейт, сойбо деген атасы. Тимден тышкы иштер министрлиги бирөө пул береби? Ошентип серкелерди бул көчөдөн тиги көчөгө аркы терке айдап жүрө берет. Бир кезде Сакып Жамал кыз кезигип: сен кандай макуу адамсың? Атаң серкенин тыбытын таратып сатып, пулуна 9 нар түйөнүн жүгүн артып келчү эле, дейт. Самат кыздын сөзүн угуп, серкелерин алып барып таратып, тыбытын сатып, 9 нар түйөнүн жүгүн артып кайтат. Атасы баласынын алдынан тосуп чыгып: балам, бул ишти өз акылың менен иштедиңби, же бирөөлөр айттыбы? Деп такый сурай бергенде бала: бир кыз үйрөттү, деп мойнуна алды. Чал кыздын акылдуу экендигин билет да 47 түйөнү жүгү менен берип, кызды баласына алып берет. Күндөрдүн биринде кайыр чал баласын чакырып алып: балам, мен картайдым, төрүмдөн көрүм жакын калды. Гербендерге илешип, 2 түйө менен сапарга барып кел, деди. Ошондо жаңы келген келине: ата алыс жол жүрүп, түйөнүн таманы тешиле турган жер экен. Ага өзүңүз барсаңыз дурус болчудай, дейт. Балам, андай болсо өзүм эле барайын, деп чал азык түлүгүн алып, гербенчилерге кошулуп жөнөп кетет. Бир топ күндөн кийин жолчубайдын түйөлөрү аксап, гербенчилерден артта калат. 40 каракчы жолугуп, жүнүн тартып алып, өзүн өлтүрмөкчү болот. Ошондо чал мындай дейт: жигиттер, силерге мал керекпи же менин каным керекпи? Дейт. Каракчылар мал керек дешет. Бирөө кандай малың бар айткын, дейт. Ошондо чал: 60 кара баш атан, 60 сары баш атаным бар, аны берсин. Оң жак босогодо мокок кара кайрагым бар, ошону берсин. Бири ачкычтуу, бири ачкычсыз сандыгым бар, бирөөн кесип, бирөөн ала келсин, деди каракчыларга. Анан кошумчалады. Алып бермек болуп сөз айттырды. Ошонун малын алганы келдик дейлик. Кандай мал айтты десе, атасынын малын айтайын, дейт. Ошентип 2 каракчы келе беришет. Келе жатып чалдын уулуна жолугушат. Ал жылкы багып жүрүптүр. Саламдашып калышат. Кимдин баласы болосуң? Деп сурашат. Кайыр деген чалдын баласымын, дейт дегел. Каракчылар кым дей түшүшөт да: о, бизге күйөө бала турбайсыңбы, дешет. Кайдагы күйөөнү айтасың, дейт Самат. Сенин атаң мынабу жигиттин Кенжекей деген карындашын сага токолдукка алып бермек болуп кудалашып койду. Ошол кудага берчү малга келдик. Мынабу жигит сенин бир тууган кайнагаң болот, деди. Бала 2 каракчыны үйүнө ээрчитип келип сырттан: эй, Сакып Жамал, орун сал, куймак куюп жибергиле, деп кыйкырат. Сакып Жамал сыртка чыкса, тааныш эмес 2 адам турат. Күйөөсүнөн сурайт: буларың ким болду? Бул жигиттер менин кайнагаларым экен. Мынабу жигиттин Кенжекей деген сулуу карындашына атам мага токолдукка алып бермек болуп кудалык айттырыптыр. Ошо кудалык малды алганы келиптир, дейт Самат. Ошондо келинчеги: атамдын берер малы кандай экен? Деп сурайт. 60 кара баш, 60 сары баш нар түйөн бар, ошону берсин, деген. Бизде андай түйөлөр жок болсо, эмнени беребиз? Өзүңөр карап көргүлөчү, дейт келин. Бири ачкычтуу, бири ачкычсыз сандыгым бар, ошонун ачкычтуусун берсин, деген. Бизде андай сандык качан бар эле, дейт келин. Оң жак босогодо кара кайрагым бар, ошону берсин, деген. Андай кайрак бизде жок, таап алгыла, деди. Эшиктин алдында 2 байтерек бар, бирин кесип, бирин ала келсин, деген, деди каракчынын бири. Ушул сөздөрүмдү келин менен балама айтып бар, деп тапшырды. 2 жигит жолдо келе жатып, баласы менен келинине эмне деп айтабыз? Атаңды тоноп алдык. Эми үйүңөрдөгү малды алууга келдик десек, алар карап турмак беле. Бизди кармап алып, кое бербей байлап салышат. Ошондуктан жакшы далил табышыбыз керек, дешти. Жигиттерден бирөө айтты: өзүңөр көргүлөчү, кайсы байтеректи беребиз, деди келин. Атам айткандардын бири да жок экенин көрүп турасыңар, деди. Анан күйөөсүнүн сыртка чыгарып алып, жылкыга барып, 3 жылы туу калган бей таап келип союп, эли журтуңду чакыр, деди. Бала келинчегинин айтканында иштеди. Эл этти жеп, кымызды ичкенден кийин, келин бир курдашына: менин аксакалдарга айта турган 2 ооз сөзүм бар эле, айтууга уруксат сурап жатат, дейт. Аксакалдар айтсын, дешет. Ошондо келин буларды айткан экен. Ата мына бул отурган 2 жигиттен айттырган кабары мындай экен: ал киши 2 ай жол жүргөндөн кийин каракчылар тоноп алыптыр. Анан өзүн өлтүрмөк болгондо каракчыларга мындай мал бермек болуптур. 60 кара атаным, 60 сары атаным бар, ошону берсин, дегене. 60 аксакал, 60 жигит ээрчитип келсин, дегене. Бири ачкычтуу, бири ачкычсыз сандыгым бар, ачкычтуусун берсин, дегене. Тил ооздуу, сөз билген келиним келсин, дегене. Оң жак босогодо кара кайрагым бар, ошону берсин, дегене. Жоош балам бар, ошол келсин, дегене. Эшиктин алдында 2 байтерек бар,
бирин кесип бирин аарчып берсин дегене, мына бул отурган эки каракчынын биринин башын кесип, экинчисин мага жол баштатып келсин дегене экен, деп сөзүн бүтүрдү келин. Мындан кийин каракчынын бирин өлтүрүп, 60 аксакал, 60 жигит, келинин, момун баласын алып жолго аттанышат. Тирүү калган каракчыга жол баштатып барып, душмандан чалды куткарып келишет. Ошентип даанышман келин, даанышман карыны өлүмдөн сактап калып, атагы алыска кеткен экен дешет.